Жаздын көркү жакшы сөздө. Разымын сага долбоору Кыргызстан обондорунда. Мен биринчиден мени көрүп жаткан адамдардын бардыгына разымын. Барыңыздарга чоң рахмат. Себеп дегенде убактыңыздарды бөлүп мага назар салып атасыздар. Мен толук менен сиздердин үмүтүңүздөрдү актаганга даярмын. Ар дайым кызматымды кыла беремин. Кыргыз элиме рахмат. Ата-энеме рахмат, жубайыма рахмат, жаратуучума рахмат, өмүр берген үчүн, бардык жакшылыктар үчүн рахмат. Бир адамды айткым келип атат, шарттар боюнча негизи бир адамды айтыш керек экен. Токсобаев Сүйүн Асанович, сизге чоң рахмат. 10 жыл бою чогуу иштедик, жашоонун ысык суун көрдүк, өйдө төмөнүн көрдүк. Бирок жан дилиңиз менен, чын жүрөгүңүз менен мен үчүн күйүп, жанымда жүргөнүңүз үчүн чоң рахмат сизге байке. Акыркы 5 жыл бою көрүшпөй калдык. Себеп дегенде жумуш болуп мурда тез көрүшчү керек, бирок азыр ушу жумуш чогуу иштебей калгандыктан кийин 5 жылда кес-кес эле көрүшүп калабыз да. Бирок тез көрүшүп туралы байке, жоголбоңуз. Сиз менин жүрөгүмдөсүз. Сизди ага катары, дос катары абдан баалаймын. Сизге терең рахмат. Жана ошондой эле Канат Култаев агабызга да рахмат. 10 жыл бою сиз менен да чогуу иштедик. Мен неге Сүйүн Асановичти айтып атам, себеп дегенде ал байке мен жанымда жүрдүк да. Сиз болсо главный офис жакта отурдуңуз дегенде. Бирок сизге да рахмат. Сиздин салымыңыз абдан зор. Бир гана чыгармачылыгым үчүн эмес, менин адамдык сапаттарыма чоң бир салым коштуңуз. Рахмат. Анан үчүнчүдөн азыркы иштеп жаткан Адил Урдинов мырзага рахмат. Сизди көп деле мындай мактабаймын, жумуш болуп аралашып атып, көп мындай бири-бирибизге жакшы каалап тилектерибизди айта албай калабыз. Бирок эфирден пайдаланып, ошо рахмат айтмакчымын. Сиз мыкты адамсыз, өзүңүздүн жумушуңузду мыкты билесиз. Бизди дагы келечекте чоң албан ийгиликтер күтүп жатат. Анан эң негизгиси Кыргызстан обондоруна чоң рахмат. Себеп дегенде жашоо керемет.